Бишкектеги Ак Ордо конушунда мамлекеттик туу менен таштанды чыгарган жаран аныкталып, милицияга жеткирилди. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Андагы маалымат кылайык, 22 март күнү 102 кызматына Ак Ордо конушунда белгисиз адам Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу менен таштанды уруп, аны таштап кеткендиги жөнүндө маалымат түшкөн. Бул факты боюнча окуя болгон жерге милиция кызматкерлери чыгышкан. Окуянын видеосу социалдык тармактарда да тараган. Текшерүүнүн жүрүшүндө 1982-жылы туулган ИР аттуу жаран жеке өздүгү такталып, ал Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Териштирүүнүн жүрүшүндө бул жарандын психикалык саламаттыгына байланыштуу көйгөйлөрү бар экендиги аныкталган. Бул тууралуу тиешелүү медициналык документтерди анын атасы 1962-жылы туулган АК аттуу жаран тастыктады деп билдиришти Ленин Риптен. Мындан улам анын мыйзамдуу өкүлүнө карата укук бузуулар кодексинин негизинде 10 000 сом айыппул салынган. Бишкек шаарынын Ленин Риптин басма сөз кызматы. Смартфондагы меники эмес, дамастагы меники эмес да. Акылбек Жапаров Кыргызстандагы эң бай адамдардын катарына кирет деп коомчулук тарабынан байма-бай айтылууда. Бирок Акылбек Жапаров өзүн бай деп эсептебейт. Жада калса Жапаров ага таандык делген мүлктөр дагы меники эмес деп таанып келет. Үй бүлөм өзү бай да. Анан мен өзүм кедей деп эч качан айткан эмесмин, бирок эң байлардын катарына кирем деп так айта албайм. Акылбек Жапаров минтип актанганы менен анын баш айланткан байлыктары бар. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү жана массалык кармоолор күч алууда. Россиянын аймагында документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининин эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, кара тизмеден текшерүү албетте официалдуу. Документтик иштерде кандай көйгөй болбосун, Али мырза менен байланышыңыз. Байланыш телефону +7 996 988 33 03. Бар экенине күбө болдук. Жапаров өзү жарды көрүнгөнү менен байлыгынын баарын жубайына жана жакындарына каттатып койгону айгинеленди. Көпчүлүк мыйзамсыз байыган деп айыптаганы менен анын ташы кайсы бийлик келбесин өйдөлөйт. Туңгуч президент Аскар Акаев менен жакындашып жүрүп, андан соң Курманбек Бакиевдин эң жакын адамын айланып, 2010-жылы аны да жарга түрткөн. Кийинчерээк Атамбаевдин колтугуна кирип, андан соң Сооронбай Жээнбековду айгүнгө теңеп, эми жаңы президент болгон Садыр Жапаровдун да айласын таап, президентке кеңешчи болгонго да жетишкен. Жакында эле түзүлгөн Кумтөр алтын кени боюнча депутаттык комиссияга да Акылбек Жапаровдун төрага болушу карышкырга кой кайтарткандай эле кабыл алынды. Казакстанда Норуз майрамында ат үркүп элди тебелеп кеткен видео социалдык тармактарга тарады. Протокол боюнча мен Адахан Кесебаев сөзүн тактап айтып коеюн толуктап. Протокол эч качан жогорку кеңешке ратификацияга кирбейт. Может быть, закон о протоколе ратификации это другое дело. Ошондо сиз өзүңүздүн билбегендигиңизди, сабатсыздыгыңызды айтып коюп атасыз. Протокол кирбейт. Анан кийин Мадумаровго чыккынчылык беренеси менен иш козгогонбуз. Чыккынчылык беренеси менен иш козгогонбуз. Бу чыккынчылык беренеси эч качан эскирбейт. Керек болсо азыр да гана алып келип камап койсо болот. Мындан кийин да камап койсо болот. Мына чыккынчылыктын эмеси каерде жаткан өзөгү. Түшүнүп алыңыздар ушуну. Чыккынчылыктын өзөгү ошол 275 метр жерди тажиктердики деп признавать этип, 4 көчөнү берип койгондугуна жаткан. Ошол эле мезгилде биздин Аксайга кеткен жолду, Барухка кеткен жолду алар тажиктерге биздики деп признавать этире алган эмес. Мына чыккынчылык. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Раван районунда ушул Тастанбек деген досубуз сколиоз оорусунун 4-степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн $45,000 керек экен. 100 000 деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн эм банкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болот эле туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Assalamu алейкум. Мен бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Бул эми аракет кылып баштадым буюрса. Түндө жатканымда аттыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан
чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп ал жериме бер жериме анан бул жан баштап жатсам ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып дем алышым кыйындатат да. Түнү жатканымда кичине чалка жатканымда мындай кылып берсем мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери кусоктору бири-бирине кирип калганын сезем да. Кадимкидей анан үйүшүп ооруп калгандан анан массаж кылам. Ошол жерлерди массаж кылып өзүм ата энеме билдирбей неме кылып жай берем да. Анан көңүлүм неме болуп анан жатып дем алып калам. Ушул досума кайдыгер карабастан эм банкына жана ошондой эле единица катары деле салып койсоңуздар болот. Өзүнүн эм банк номерине да перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'aqibatu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala Resulih Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amin. Allah'ım şükür amin de alakan jayıp oturgan momin musulmanlardan kağlagan tileklerin namazlarda, dualarda kılgan tileklerin, oroza karmap atıp, oğuz açıp atkanda kılgan tileklerin, ertemenen turup bagımdat namazındağı, 5 maal namazdagı, tünde turup tahajjud namazındağı kılgan duaların Allah subhanahu ve teala özlerge ayında kabul kılgan olsun. Yaratkan Allah uşul dünyada qanday maqsadda jaratkan bolsa ошол мақсатта жашап өтүүчү сүйүктүү кулдарынан кылсын. Аллах Таала эл карап жүргөн жүзүңөрдү эч качан жер каратпасын. Я Рабби аламин, жараткан өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын. Жараткан Аллах ар кандай асман жерден келүүчү балалардан, курдоо матчалган жалалардан, суук көздөрдөн, жаман сөздөрдөн, шайтандын, нафсинин азгырыктарынан Аллах Таала өзү сактаган болсун. Эки dünya şermendечилигинен сактаган болсун. Эки dünya өз рахматына бөлөгөн болуп, өзүн кандай максатта жараткан болсо ошол максатта жашап өтүшү сүйүктүү кулдардан кылып, бул дүйнөдө көргөн жыргалчылыктарындагы, бул дүйнөдө көргөн жамандыктарындагы Аллах Таала ахиретине бир пайдалуу иштерге себепчилерден кылган болсун. Аллах Таала ар кандай балалардан сактап, ахиретин берип, эки dünya рахматына бөлөнгөндөрдүн катарында кылышты насип эткен болсун. Ушул жерде окутуп аткан устаздардын дагы ар биринин кылган дуалары кабыл болуп, ошол силер себепчи болосуңар иншалла. Силер түздөн түз каары болуп чыккан болсоңор, бүтүндөй сооптор ушул кишилерге тийип турган болсун. Бул кишилердин жасап аткан иштерине Аллах Таала күч кубат берсин, барака пайыз берсин. Ушулардын ар биринин жасап аткан иштерини биздин мамлекетибизге, элибизге, дини исламга пайдалуу кылган болсун. Ошол иштериндеги пайда болгон соопторду берекелүү кылып, ахиреттеги сооп иштериндеги таразасын басканга себепчилерден болгон болсун. Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылып кар кылбасын, өзү бирөөнүн көзүн каратпасын. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar.